Ипотекалык насыя алууда баштапкы төлөмү жокторго ипотекалык кепилдик бериле баштайт. Бул тууралуу Кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров билдирди. Анын айтымында 13 декабрда Кепилдик фонд мамлекеттик ипотекалык компания жана РСК банк ортосунда ипотекалык кепилдиктерди берүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Бул чыгарылышта биз ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга Кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берет. Малик Бактабасович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Жаңы жылдын астында бул абдан бир жакшы жаңылык. Биздин турак жайга ээ болом деп күтүп жүргөн жарандарыбыз үчүн. Анан алгач ушул мыйзам долбоору тууралуу мындай бир азын улак бизге маалымат берип өтсөңүз, анан программа тууралуу. Бизде өкмөт президентибиз колдоп келатат, анан кийин биздин кепилдиктер элге дагы жардам берилсин деген тапшырма болгон. Себеби биз буга чейин иштеп келатканда ишкерлерге эле эгерде насыя алып атканда күрөшү жетишпесе, ошондо кепилдик берип жардам берип жүргөнбүз. Анан былтыр биздин акционер, основной акционер 92% Улуттук банкта да. Анан биздин өкмөт ФУГИ менен макулдашып туруп, мыйзамга өзгөрүү киргизтиргенге аракет кылып, быйыл февралда жогорку кеңешке мыйзам долбоорун өткөргөнбүз. Анан депутаттар колдоп, президентибиз кол коюп берди. Ошол мыйзамга ылайык биз августта кол коюлган болчу да, 5 августта президент менен. Анан ипотекалык кепилдик бергенге мүмкүнчүлүк ачылды да. Анан андан бери кичине өзүбүздүн келишим, ипотека, мамлекеттик ипотека компания менен иштешип, анан банктар менен иштешип, бүгүн көчө келишим түздүк. Ипотека компаниясы, РСК банк жана Кепилдик фонд. Эми көчөтөн баштап биз биздин жарандарга мамлекеттик ипотека программасы менен биринчи взностун бергенге биз кепилдик бергенге даярбыз да. Кепилдик тууралуу биз буга чейин дагы бир канча эфирлерди уюштурганбыз. Жаңылыктарга сюжеттерди, репортаждарды даярдап жүрөбүз. Ошентсе дагы бирок ар бир эфирден кийин көрөрмандардан кээде суроо туулуп калат да. Кепилдик дегенди биз кандай түшүнөбүз деген суроочу. Канчалык маалыматты көп бергенге аракет кылсак деле, бирок дагы деле мындай бир маалымат тартыш болуп аткан, маалымат жетпей жаткан жарандар бар да. Кепилдик деген эмне? Сиздер аны кантип бересиздер? Ушул тууралуу дагы бир жолу түшүндүрүп бергенге аракет кылыңызчы, мүмкүн болсо. Кепилдик деген бул күрөөнүн эле бир түрү да. Себеби эгерде ишкер же биздин жаран насыя алып атканда, эгерде кандайдыр бир ситуация болуп төг албай калса насыяны, анда күрөөнү сатышат сот аркылуу же болбосо өзү сатып туруп. Мүлк болушу мүмкүн. Мүлк. Ал тиги автомашина болушу мүмкүн, үй болуп калышы мүмкүн, жана башка оокат болуп калышы мүмкүн. А биз болсо өзүбүз кепилдикти бергенде биз соттошпой эле, эчтеке дебей эле, эгерде ошондой ситуация болуп калса, анда биз банкка биздин жаран аркылуу биздин ишкер үчүн акчаны которуп берип коебуз да. Ошон үчүн биз кепилдик берип атабыз да. Кепилдик бул гарантия, кепилдик деп кандай деп айтсак дагы биз ишкерлерге жана өзүбүздүн жарандарга мына ипотека кредит алып, эгерде кандайдыр бир окуя болуп анан кийин төлөй албай калса, анда биз өзүбүз берген суммадагы кепилдикти төлөп бергенге даярбыз да. Мисалы үчүн ушул ипотекалык кепилдик тууралуу сөз кыла турган болсок, жаран ипотека алууга талапкер мамлекеттик ипотекалык компаниядан алгачкы төлөм үчүн бир 500 000 сом төлөшү керек. Бирок анын өзүндө 400 000 сомдой гана каражат болуп атат. Сиздер ар жактагы 100 000 сомду таап бересиздер. Ооба, биз мамлекеттик ипотека компанияга же болбосо банкка, бүгүнкү күндө РСК банк, кийин дагы банктардын саны көбөйөт. Себеби бүгүнкү күндө ипотека компаниясы менен иштеген 3-5 банк бар. Алар да азыр келишимдин долбоорун окуп атат. Эгерде аларга туура келсе, анда биз ошолор менен да кол коебуз. Анан сиз айтып аткан маселе, эгерде 500 000 керек болуп атса, биринчи салымы 500 000 болсо, 400 000 болсо, анда биз 100 000ге кепилдик беребиз. Ипотека компаниясына алдына биздин жаран өзүнүн милдетин аткарат, анан керектүү суммада насыяны алып иштеп үй сатып алганга мүмкүнчүлүгү болот. Жарандын сиздер менен кийин аласа бересиз болушу мүмкүнбү деген суроо жана. Аласа эми ипотека насыялар 100%га жакын кайтарымдуулугу бар да. Анан сиз да мен дагы эгерде үйгө же квартирага насыя алып анан кийин төккөнгө аракет кылабыз да, төкпөгөн болбосун депчи. Анан биз ойлоп атабыз, эгерде ошондой ситуация болсо, болбой эле койсун, анда биз банктын алдына өзүбүздүн
кепилдикти аткарып беребиз да. Биздин жарандар деле чочулаткан маселе кайсыл мындай бир насыя алуу болбосун, кагаздарды чогултуу маселеси да. Сиздердин кепилдик алыш үчүн мындай бир ашыкча түйшүк, ашыкча кагаз топтошу керекпи же андай деле мындай бир? Бүгүнкү күндө мына мамлекеттик ипотека компаниянын программасы да. Анан кийин жана банктар иштешет. Банкка барыш керек, биздин жаран өзүнүн документтерин берет. Эгерде аяктан чечим чыкса, биз мына портфелдик түрдө быйыл портфелдик кепилдиктерди киргизбедикпи? Эгерде мурун ишкерлерге биз 3 күндөн 10 күнгө чейин арызын карап, санап, анан чечим чыгарып атсак, бүгүн банкта бизге жиберди дегенден баштап эле кепилдик алынды болот да. Биз банкты текшербейбиз. Кошумча бир дагы документ сурабайбыз. Эме түшкөн кагаздага ылайык биз кепилдикти бердик деп келишимде кол койдук да көчө. Жаран кайрылышы керекпи же сиздерге банк кайрылышы? Жок, жарандын кайрылганына кереги жок. Банк, ипотека компаниясы экөө биригип туруп бизге берет, биз болсо кепилдикти берип коебуз. Кийин жанагы ортодогу 100 000 сомду мисал кылып атпайсызбы? Биз аны сиздерге төлөп береби же ипотекалык компанияга гана төлөп бере береби? Бул жерде банкка төлөйт да. Банкка эле төлөйт. Банкка төлөйт. Банк болсо биз банк менен кепилдик фонддун ортосунда өзүбүздүн маселебизди өзүбүз чечип алабыз. Сиздердин кепилдик алгандыгына байланыштуу ипотекалык насыянын пайызы өзгөрүшү мүмкүнбү? Же болбосо бир алгачкы төлөмдөрдү жүргүзүү деген талаптар барбы? Жок, биз мындай болду да, бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотека компаниясынын 2 программасы бар. Биринчи программа 4% мамлекеттик кызматкерлерге, мамлекеттик органдарга иштегендерге. Экинчиси 8%. 8%ды 20% биринчи төлөм болуш керек, 4-түкү 10%. Анан ипотека компаниясы бүгүн айтып атат, ушу жанагы 8%тан баштап көрөлү, иштели, көрөлү кандай иш болот. Анан 20% биринчи төлөм болуш керек. 20%тын биз болсо 10%на чейин кепилдик бергенге даярбыз да. Анан эми жана сиз айтып аткан пример катары айта кетейин, эгерде 100 000 сомго берсек, 2% төлөп бериш керек. 15 жылга берилет, бул болсо 0,1% кошумча болот экен да. Эгерде 8% болсо 8,1 эле болуп калат да. Бул анча деле көп эмес, себеби аны табыш үчүн дагы башкаларга сураныш керек. Анан алар менен дагы макулдашыш керек. Анан алар 1 жылдан кийин менин күрөөмдү кайра бер деп калышы да мүмкүн. Бул жерде келишим түзүлөт, акчаны төлөп коет, бүттү. Ошо менен эч ким 15 жылга чейин бири-бирибизди эметпейбиз да. Тынчыңыздарды албайбыз да. Дагы бир нерсени айта кетейин, мына бүгүн быйыл тиги Баткенде аябай жаман окуя болуп кетпеди беле. Анан биз кепилдик фонддун коллективи правление чечим кабыл алды. Баткенде жашап аткан жарандар эгерде ипотека кредит алып атса, анда комиссионду төлөбөйт. Бул ипотека программасына дагы тиешелүү, бул ишкерлер дагы алып аткан кепилдикке да тиешелүү да. Бүт регион боюнча биз комиссионду албайбыз Баткенде иштеп аткандарга. Дагы бир маселе, мамлекеттик ипотекалык компания ушул жерде Германиядан келген каражатты сарптап жатабы азыр же кандай? Бүгүнкү күндө биздин өкмөт мамлекеттик ипотека компаниясы Германияда немис өнүктүрүү банкасы бар, KfW деген. Алар бизге берилген 14,9 миллион евро мурун кредит бар экен, насыя. Анан алар айтты, эгерде силер ипотека компаниясына берсеңер, анда биз бул эмени кредитти кечтик депчи. Анан ошол бүт каражат ипотека компанияга берилет графиги менен. Анан жана KfW банктын бир нече талабы бар да. Бул региондорго берилиш керек. Бишкек Оштого жашап аткан жарандарга алууга бүгүнкү күндө катыша албайт. Экинчиси, эң эле основной условиясы бул ар бир жарандын, алып аткан жарандын 600 евродан жогору ай сайын доходу көп болбош керек. Ошондон төмөн болуш керек. Бул жана биз аз акча таап аткан элге жардам бериш керек деп
эгерде аны карасак, аларда дагы жанагы биринчи төлөмдү чогултушка деле кыйынчылык болот. Ошон үчүн кепилдик фонддун жардамы дагы биз ойлоп атабыз жакшы эле болот турбу. Эгерде бул каражат көбөйүп калгандан кийин сиздердин кепилдик да токтоп калышы мүмкүнбү же? Мен ойлоп атам, бул деле түгөнбөйт, себеби ипотека мамлекеттик компаниясы дагы өзүнүн ишин жылдырып атат. Акыркы убакытта эле быйыл эле биздин өкмөт капиталды 3,5 миллиардка көтөрдү. Эң тиги капитал быйыл жылдын аягына чейин ипотека компаниясынын капиталы 10 миллиард сомдон жогору болду. Алар эми өздөрү тапкан акчага дагы, акча каражатка дагы процент түшүп атат да. Аларды дагы берип атат. Мен ойлоп атам, бул программа азайбайт. Башка акча каражат каралып атат. Мына биздин өкмөт башчысы дагы көчө эле Сауд Арабиядан келди. Алар менен дагы биздин президентибиз да сүйлөшүп атышат. 100 миллион евро берилет деп. Ислам өнүктүрүү банкасы дагы 100 миллион долларга ипотечный компанияга каралып атат. Мен ойлоп атам, мындан ары жылдан жылга көбөйөт. Мына быйылкы жылдын эле результатын айта кетейин. Мен билгениме караганда быйыл ипотека компаниясы 4 миллиард сомго ипотека насыяларды биздин жарандарга берди. Жылда эме 16-жылы уюштурганда 16-жылдан бери 8 миллиардка жакын болду. Быйыл эле ошонун жартысын берип, жартысын быйыл эле берип койду. Мен ойлоп атам, эмдиги жылы мындан да көп болот депчи. Мындай тажрыйба башка өлкөлөрдө барбы, ушул ипотекалык компанияга кепилдик берген тажрыйба? Эми мындайда ар кандай кепилдик фонд системасы бул 100 өлкөдөн жогору иштешет. Бирок ар бирөөнүн өзүнүн модели бар. Биздики болсо Кыргызстандын өзүбүздүн кепилдик фонд моделин биз Кыргыз патенттен да алганбыз. Аны башка өлкөлөргө да киргизип атабыз. Эгерде Алматы, Казакстанды карап көрсөк, аларда атайын кепилдик фонд ипотека кредит берилгенге уюштурулган да. Бизнеске өзүнчө, ипотека өзүнчө. Анан эми ар кайсы түрлөр болот. Кээ бирлери биздей болуп эле бүт тармакка беришет. Кээ бирлери атайын специализированный кепилдик фонддорду түзүп атат. Эми ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап, өзүнүн финансылык моделин карап анан иштеп атат да. Сиздердин карап анан макулдук берүү мөөнөтүңүздөр узак беле, жакын эле? Бүгүнкү күндө биз быйыл портфелдик кепилдикти киргиздик. Анын убактысында да эгерде биз 3 күн 7 күнгө чейин карасак, индивидуальный заявканычы, бүгүн болсо банк жиберди дегенде эле кепилдик алынды деген сөз болот да. Бир дагы секунд күтпөйт. Кепилдик фонддун ушундай баягы жаңы мындай бир демилгелери дагы барбы? Быйыл биз аябай көп институциялардык өсүү болду да биздечи. Мыйзамды өткөрдүк. Андан тышкары биз ислам кепилдикти киргиздик. Ипотека кепилдикти киргиздик, портфелдик кепилдикти киргиздик. Андан тышкары мына өткөн эле передачада жанагы тиги кичи жана орто ишканалардын изилдөөсүн көрсөттүк. Жана башка иштер жазып атабыз. Биз ойлоп атабыз, мындан дагы көбүрөөк башка ишкерлерге ылайыктуу башка тармагында колдогонго эмдиги жылы да көп программаларды ачабыз. Ислам кепилдиги тууралуу маалымат берсеңиз. Ислам кепилдиги боюнча мындайда биз ислам каржылоо системасын ооба, эгерде банк кандайдыр бир ислам каржылоо программасы болсо, мына бүгүнкү күндө Бакай банк иштеп атат, АКБ Кыргызстан банк иштеп атат, Айыл банк менен РСК банк дагы улуттук банктан лицензия алды. Эгерде алар даяр болсо эле биз келишимге кол коюп, ислам принципи менен алган насыяларга ипотека кирет, анын ичине анда биз аларга дагы ислам кепилдигин бергенге дагы даярбыз. Сиздерге азыр ушул ипотека алып жаткан жарандарыбыздан мындай бир арыз билдирүүлөр түшө элекпи? Эми биз программаны көчөрүп, анан мыйзамды биз жогорку кеңешке февралда бергенбиз, апрель-майда эле телефон чала баштаган. Башында эң биринчи укканда 100дөн ашык киши бир күндө звонок эткен. Анан эми алар күтүп калды. Мына буюрса көчө башталды. Бул программабыз. Анан мен ойлоп атам, жылдын аягына чейин азыр эле РСК банктын председатели айтып кетти. 1 миллион евроны биз азыр кармап турабыз, бизге түшкөн. Ошону беребиз.
мына жакында эле мен тиги ипотека компаниянын төрагасы менен да сүйлөштүм. Ада айтып атат, бизде каражат жетиштүү. Буюрса жылдын аягына чейин дагы январдан баштап да бул программа улана берет. Азыр эми баягы мамлекеттик ипотекалык компания менен гана келишим болуп атпайбы? Башка бизде ипотекалык насыяларды берип аткан каржы уюмдар бар да, алар менен да кызматташуу маселеси мындай бир планда жокпу? Жок, бизде мамлекеттик ипотека компаниясы бул жалгыз эле мамлекеттик. Бирок банктар өзүнүн ипотечный программалары бар. Алар болсо былтыр мен билгениме караганда 16-17%, 19%ке чейин берген. Анан кийин ковид башталды, анан мына геополитическая ситуация болуп атат. Ошо ылайыктуу биздин дагы улуттук банктын жана учетный ставкасы дагы 14ке чейин көтөрүлүп, банктар 20-22% менен берилип атканда ипотекага насыя. Бирок биз аларды азыр колдогонубуз жок. Биз азыр ипотека компания, мамлекеттик ипотека компаниясы менен иштешип көрөлү. Эгерде жакшы иш болсо, анда дагы банктардын ипотека программасын дагы көрө жатабыз да. Чоң рахмат, Малик Бартабасович, биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Биздин айрыкча турак жай алам деп зарыгып күтүп жүргөн жарандарыбыз үчүн бул абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк. Демилгеңиздер ийгиликтүү ишке ашсын дейли. Чоң рахмат келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Кепилдик фонду тарабынан демилгеленип жаткан мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя, ипотекалык насыя алам деп жаткан жарандардын алгачкы төлөмүнөн бериле турчу кепилдик тууралуу сөз кылдык. Бул Кепилдик фонду демилгелеп жаткан жаңы демилгелердин бири. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы ушул ипотекалык насыя алам деп жүргөн болсоңуздар, алгачкы төлөмдү чогулта албай жүрсөңүздөр, Кепилдик фондко кайрылсаңыздар болот. Жетпеген бөлүгүнө кепилдик бермекчи аталган каржы уюму. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Биздин суроолорубузга Кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берди. Саламатта туруңуздар.